тыгын боюнча Ош шаарында өзү негизи сиздерде кандай план менен иш алып кетесиңер? Эгерде жетекчи чарбакер болбосо, гений болбосо, кайсы бир деңгээлде бир коңшу өлкөлөрдү же болбосо алыска кетпей мына Бишкек шаарындагы болуп аткан иштер боюнча мындай тажрыйба алмашып, келип бир акыл сурап, ошондой иштер болобу? Сиздерде жүрүп атабы? Биз азыр билесиз, Ош шаары өзү 60 миң, 70 миң машина калайыкташтырылган дейт. Бирок ушул күндө 170 миңгече машина Ош шаарында жүрөт да. Азыр биз Ош шаарынын жолдорду чоңойтуу маселесин, мына Кудай буйрса 2025 жылы 2 миллиард республикалык бюджеттен ушул карап атат. Ошонун 60-70%ын ушул именно пробка жолго жумшатабыз. Мындан сырткары Ошто өзүңүз жакшы билесиз, тыгын өзүңүз чуркап ушул маселе кыйла дагы жеңилдетти шаарга кирүү чагын. Биз ошо Моноювкадагы чоң бир азыр өтмөк подземный урап атабыз. Мындан сырткары Ошто айланып өткөн чоң жол бар. Бул Амир Темур, Озгур, Төлөкөн аркылуу Баткенге кетүүчү жол. Ушуну азыр кече Минтранс 7 миллиард деп болжолду сметасын чыгарышты. Азыр ушуну да биз ГЧП менен, инвесторлор менен иштешип атабыз. Рахмат, Сооронкол Маматович, мына өзүңүз айтып кеттиңиз жол боюнча. Эми сиздер мындай карашыңыздар керек да. Бүгүнкү күн мурда мисалы 400 миңге жакын калк болсо, азыркы күндө 500 миңден ашык калк болуп атат. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын тургундарын кыйнап бүттүңөр. Ону ачык эле айтыш керек. Силер эмне же атай кылып атасыңарбы? Мындай бир план болуш керек да. Жолдорду полностью казып салдыңар. Бир план менен кетиш керек. Мына Бишкек жайдын күнү, окуучулар жокту, студенттер жокту, эл эс алып аткан мезгилде план менен кылды. А сиздер ошол эле мисалы Көкүнбий көчөсүн, Мамырова көчөсүн, Амир Темур көчөсүн мына кыш келерде полностью бир ылайга чылап койдуңар. Бир жоопкерчилик болобу сиздер? Посту дагы жаап койдуңар. Алдын ала кылсаңыздар болбойбу ошол ишти? Туура, эми негизинен жумуш болгон жерде мындай экен да. Ошол сиз айткан Амир Темур көчөсүн, Көкүнбий көчөлөрү, Мамыр көчөлөрү 30 жыл чын айтканда болбой калган да, ачык айткандачы. Анан эми ушул быйыл жок дегенде эми 1 жыл элибиз кыйналышы мүмкүн, бирок ошо менен Кудай буйрса 30 жылда бүтпөгөн жолдор бүтүп алабыз. Анан эми туура айтасыз. Эң негизги максат, биздин максат эле ошол. Жолду чоң кеңейтпесек, Ош шаарына машина батпай калды. Анан ошол эле маселе, бирок сиз айткан сунушту эске алабыз. Себеп дегенде бизде баягы долбоорлоо маселесинен бир аз кечирип калды. Анан эң негизги маселе бул каражат 3 көчөгө республикалык акчадан бөлүндү. Бул жай мезгилине бөлүнгөнүнө байланыштуу бизге бир күн да маанилүү. Ошон үчүн биз күтпөстөн баштадык да. Кудай буйрса жаз келиши менен март айларынан биз асфальттоо иштерин баштайбыз. Кандай гана маселе болбосун ошону пландаштырып туруп жазда баштасаңар жакшы болмок да негизичи. Өтө эл нааразы болуп атат. Ошону да бир эске алыңыздарчы.